Саламатсыңар балдар. Бүгін сілер менен кайрадан химия предметinin окуу үйрөнүүгө арналган экзаменге даярданабыз аттуу теле сабактын 5-чи сабагына көңүлүңөрдү бурабыз. Биз силер менен өткөн сабакта органикалык заттардын маанилүү класстарынын бири углеводороддор классы менен таанышып өткөнбүз. Андагы алкандар, алкендер, алкин жана алкадиендер классына тиешелүү болгон заттардын курамындагы көмүртек атомдордун тизмеге кандай иретте жайгаша тургандыгын, окшоштуктарын, айырмачылыктарын салыштыруу үчүн ар кандай көнүгүүлөрдү жана мисалдарды талкуулап өткөнбүз. Ана эмесе бүгүнкү сабакта мына ушул углеводороддор классына кирген алкен жана алкин сыяктуу чексиз углеводороддордун курамындагы кош байланыштын бар экендигин далилдей турган сапаттык реакциялар менен таанышып өтмөкчүбүз. Ана эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасы көңүл коюп жазып алсаңар болот. Органикалык заттарга сапаттык реакция. Келгиле, бүгүнкү сабакта силер менен алкендер классына тийиштүү болгон этилен газынын пайда болгондугун сапаттык реакциялардын жардамы менен далилдегенди үйрөнөлү. Анда азыр силер менен алдыдагы тажрыйбага байкоо жүргүзүү учурунда кайсы заттар алынды, кандай реакциялар жүрүп жатат жана заттардын өңү кандай түскө өзгөрүп жатат, эмне үчүн деген суроолорго жооп алганга аракеттенип отурсаңар. Ана эмесе тажрыйбага кылдат байкоо жүргүзүү менен көңүл бургула. Тажрыйбада спирттерди дегидратациялоо жүргүзүлөт. Штативке пробирканын жайгаштырылгандыгын көрүп турасыңар. Ага азыр 1-2 мл өлчөмдөгү этил спирти куюлду, суусуз. Бир аз өлчөмдө концентрацияланган күкүрт кислотасы тамчылатылды. Күкүрт кислотасынын эмне үчүн тамчылаткандыгы жөнүндө ойлонуп жатсаңар керек. Реакция жүрүш үчүн бул эки зат ысытылды. Эки зат реакцияга киреби? Бул учурда газ кантип пайда болот деген суроолорго ойлонуп отурсаңар. Пайда болгон газ атайын газ өткөрүүчү түтүк аркылуу экинчи идиштеги сары түстөгү бром суусуна жана марганцовканын эритмесине жиберилет. Бул учурда бром суусуна жиберсек, эгерде этилен газын, анда акырындык менен түссүзсөнүп, түссүз болуп калат. Ал эми марганцовканын эритмеси акырындык менен түссүз эритме алынат. Бир аз убакыттан кийин албетте ал каралжын түскө да өтөт. Кана балдар, азыркы тажрыйбада силер этилен газынын кантип пайда болгондугун, кайсы заттар реакцияга катышкандыгы жөнүндө биринчи анализдеп салыштырып алалы. Анда силер бул суроого жооп берүү менен ойлонуп көргүлөчү. Этил спиртин дегидратациялоо реакциясына туура келүүчү реакциянын теңдемеси кандай жазылат? Эгер силер бул реакциянын теңдемесин буга чейин жазып, түшүнгөн болсоңор, анда бул суроого албетте жооп бере аласыңар деп ойлойм. Азыркы тажрыйбанын жардамы менен кайрадан артка кайрылып эске салалы. Тажрыйба үчүн штативке пробирка орнотулган. Пробиркага 1-2 мл өлчөмүндөгү медициналык спирт куюлду. Спирттин формуласы C2H5OH. Бул этил спиртте. Ага бир аз өлчөмдө күкүрт кислотасы концентрацияланган H2SO4. Демек күкүрт кислотасынын формуласы бул. Анын бир аз гана өлчөмдө тамчылатылгандыгын көрдүңөр. Ал эми бул эки затты аралаштырып, бир аз температураны ысыттык. Анда реакциянын теңдемеси кандай жүрөт? Мен силерге азыр эки теңдемени сунуштайм. Бул эки теңдеменин окшоштугун, айырмачылыгын салыштырып карап көргүлөчү. Биринчи теңдеменин схемасында H2SO4 спирт менен экөөнүн ортосунда плюс белгиси коюлган. Анда спирт менен кислота кошулуп, X заты же болбосо этилен газын пайда кылабы? Же болбосо экинчи мисалды карайлы. Бул мисалда жогорудагыдан айырмасы плюс белгиси коюлган жок. H2SO4 стрелканын үстүндө жазылып турат. Анда ойлонгулачы, бул учурда X заты катарында этилен газы бөлүнүп чыгабы? Албетте туура жооп экинчиси. Анткени силер бул реакция менен таанышсаңар керек. Азыр дагы бир жолу
анализдеп салыштырып карайлы. Мына C2H5OH этил спиртинин курамында суу кантип бөлүнүп чыккандыгын же болбосо дегидратациялоо реакциясы жүргөндүгүн мындай түшүндүрсөк болот. Спирттин структуралык формуласын жазайын. Суунун бөлүнүп чыккандыгын көрсөтүү үчүн CH2 бирдик байланыш CH2 деп жаздым. Ал эми суу болсо төмөн жагынан карагыла, биринчи CH2 тобу суутек, ал эми CH2-нин экинчи тобу OH тобу менен байланыштырат. Демек HOH суу бөлүнүп чыгат экен. Анда реакциянын натыйжасындагы затты жазганда мындай кылып жазабыз. Күкүрт кислотасы концентрацияланган. Бул концентрацияланган кислота сууну соруп алууга жөндөмдүү экендигин буга чейин уксаңар керек. Анда спирттин курамындагы суунун молекуласын өзүнө соруп алып, натыйжада төмөндөгүдөй газдын молекуласы пайда болот. CH2 эки кош байланыш CH2 ал кантип пайда болду? Анткени HOH бөлүнүп чыкканда ал байланыштардын эсебинен бир пи байланышы пайда болду. Ал эми суу болсо H2O деп да жазсак болот. HOH деп да жазсаңар болот, силер билесиңер, бир молекула суу бөлүнүп чыгат экен. Бул реакциянын теңдемеси түшүнүктүү болдубу? Анда туура жооп мына ушул себептен экинчиси деп аталат экен. Эч кандай спирт менен кислотанын ортосуна плюс белгиси коюлбайт. Анткени бул эки зат кошулган жок. Анткени бул жерде кислотанын функциясы спирттин курамындагы сууну соруп алууга жөндөмдүү экен. Мына азыркы тажрыйбадан көргөн биринчи пробиркада жүргөн реакциянын теңдемесин жазып далилдеп алдык. Бул реакциянын теңдемесинде этилен газы кантип пайда болгондугун түшүндүк. Ал эми этилен газы андан ары газ өткөрүүчү түтүк аркылуу экинчи идишке бром суусуна барганда эмне үчүн түссүздөндүрдү? Жана марганцовканын суудагы эритмесин эмне үчүн түссүздөндүрдү? Келгиле, мына ушул суроого жооп алуу үчүн дагы деле болсо алдыдагы суроолорго жооп берүү менен өз алдыңарча анализдеп ойлонуп көрсөңөр. Анда мен силерге бул суроону бергим келет. Көңүл бурсаңар, этилендин структуралык формуласы. Көмүртек 4 валенттүү, өз ара көмүртектин атомдору эки кош байланыш менен байланышкандыгын жогорудагы реакциянын теңдемесинде мен түшүндүрүп айтып бердим. Анда суроонун максатына көңүл бурсаңар, кошуп алуу реакциясы кайсы атомдордун ортосунда байланыштын үзүлүшү менен жүрөт? Бул жерде силер азыр жогоруда көрдүңөр кайсы заттарды кошуп алгандыгын. Анда мен силерге варианттарын сунуштайынчы. Биринчи, силер көрүп тургандай, көмүртек менен суутек атомдору бир байланыш менен байланыштырат. Анда биринчи жооп көмүртек суутек атомдордун байланыштын үзүлүшү менен жүрөт. Экинчи жооп дагы бир байланышты көрүп турасыңар, көмүртектин атомдору өз ара кош байланыш менен байланышкан. Анда ушул экинчи байланыш үзүлдүбү же биринчидеги көмүртек менен суутектин атомунун байланышы үзүлдүбү? Келгиле, туура жоопту табыш үчүн ойлонуп көрөлүчү. Кошуп алуу реакциясы, силер өткөн сабактарда таанышкан болушуңар керек, бул эки байланыштын бир байланышы сигма байланыш. Ал бекем байланыш, оңой менен реакция кирбейт, үзүлбөйт. Ал эми пи байланыш начар байланыш экендиги жөнүндө маалыматыңар бар. Ал жөнүндө силер менен электрондук формулаларды түзгөндө, гибридтешүүнүн типтери деген темада да талкуулап өткөнбүз. Анда азыркы тажрыйбадан силер көргөндөй, этилендин молекуласындагы көмүртек менен көмүртектин ортосундагы пи байланыш үзүлгөндүктөн, же болбосо пи байланыштын үзүлүшүнүн эсебинен кошуп алуу реакциясына жөндөмдүү болот. Мисалы, мына марганцовка менен суудагы эритмеси менен кычкылдандырганда OH топтору менен биригет, натыйжада пи байланыш үзүлдү. Же болбосо галлогендер бром менен реакцияга киргенде дагы пи байланыштын эсебинен кошуп алуу реакциясына жөндөмдүү болот. Демек, байланыштын үзүлүшү көмүртек менен суутек атомдордун ортосунда эмес, көмүртек менен көмүртек атомдордун ортосундагы пи байланыштардын үзүлүшүнүн эсебинен жүрөт экен. Анда булардын жообу, туура жообу экинчиси. Келгиле, ушул пи байланыштын үзүлүшүн ар бирин бирден токтолуп көрөлү. Мисалы, биринчи галлогендөө реакциясы деп айттык. Галлоген деген сөз, бул галлогендер 7-чи топтун негизги топчосунда жайгашкан. Фтор, хлор, бром, йод, астат элементтер кирерин билесиңер. Азыр болсо галлогендердин ичинен бромдун
этилен менен болгон реакциясына байкоо жүргүздүк. Мына биринчи стаканда силер биринчи көргөнсүңөр, бромдун суудагы эритмеси сары түстө. Ал эми газ өткөрүүчү түтүк аркылуу этилен газын жибергенде тынымсыз газды өткөрүп жаткан учурда ал өңү акырындык менен түссүздөнүп, бромдун суудагы эритмеси түссүз абалга келет. Эмне үчүн түссүздөнөт? Кандай реакция жүрөт? Аны силер менен этилендин молекуласындагы көмүртек атомдордун скелетин жазып алып түшүндүрөлү. Мына силер көрүп турасыңар, эки көмүртектин атому пи байланышы менен жана сигма байланышы менен байланышып турат. Алар бромдун молекуласы менен байланышкан учурда бром 2 молекулада 2 атом бром турат. Анда бромдун атомдору биринчи атому биринчи көмүртек менен, экинчи бромдун атому экинчи көмүртек менен байланышат. Ошентип пи байланыш үзүлөт. Натыйжада бир гана сигма байланышы менен байланышкан көмүртектин атомдору жана пи байланышы үзүлүп эки бромдун атом менен байланышкан дигалогендер алынат. Структуралык түзүлүшүндө өзгөрүүнү көрдүңөрбү? Анда молекулалык формуласын жазып көрөлүчү. Мына этилендин молекуласын жасалы. CH2 кош байланыш CH2. Ал бромдун молекуласы менен кошулду. Анда бром 2 деп жазабыз. Анда реакциянын натыйжасында формуланы жазыш үчүн CH2 тобу өзү жазылат. Ал эми айырмачылыгы кош байланыштын ордуна бирдик гана байланыш коюлду. Анткени бир байланыш үзүлүп, эки бромдун атому менен ар бир көмүртек байланышкандыгын көрүп турасыңар. Мына CH2 бром, жекелик байланыш бирдик жана CH2 бром. Дибром этан алынат экен. Азыр болсо, эмне үчүн марганцовканын өңү өзгөргөндүгүн карайлы. Бул жерде марганцовка кычкылдандыргыч. Этилен кычкылдандыргычтын таасиры менен толук эмес кычкылдандыруу реакциясына кирүүгө жөндөмдүү болот. Анда бул тажрыйбаны эске салсак, марганцовканын суудагы эритмеси өңү кандай экендигин көрүп турасыңар. Ал акырындык менен газ өткөрүүчү түтүк аркылуу тынымсыз этилен газын жиберсек, марганцовканын эритмеси түссүздөнгөн эритмени пайда кылат. Бул кайсы зат экендигин азыр карайбыз. Андан кийин бир аз убакытка чейин дагы өткөрө берсек, каралжын күрөң түстөгү чөкмө пайда болот. Ал кайсы зат экендигин азыр теңнемеден карайбыз. Келгиле анда биринчи эмне үчүн түссүздөнгөн заттын пайда болгондугу жөнүндө сөз кылалы. Албетте жогорудагыдай эле этилендин молекуласынын биринчи скелетин жазып алалы. Ал эми марганцовканын суудагы эритмесин жазганда, марганцовканын формуласы калий марганец O4. Бул кычкылдандыргычтын кызматын аткарат деп айтып өттүк. Анда кычкылдандырып жаткан атомдорду кычкылтекти чарчагашка алып жазабыз. Жана суудагы эритмеси, ошондуктан суунун формуласын H деп жаздык. Анда реакция мындай жүрөт. Пи байланышын үзүлүшүнүн натыйжасында көмүртек менен көмүртектин атомдору бир эле сигма байланыш менен байланышат. Андан сырткары 2 OH же гидроксид тобу менен байланышат. Бул заттын азыр структуралык формулаларын жазып түшүндүрүп алдык. Анда молекулалык формуласын түзөлү. Этилендин молекуласы CH2. Ал эми суу жана атомдорду кычкылтек бул марганцовканын кычкылдандыргыч касиетин аткарып жатат. Натыйжада этандиол 1,2 же болсо этилен гликол алынды. Анын формуласы CH2OH. Бул түшүнүктүүбү? Анда азыркы реакциянын теңнемесин толугураак кылып жазып көрөлүчү. Толугураак жазуу үчүн мындай кылып жазабыз. Толук теңнемени жазууда биринчи ар бир молекуланы эстесеңер. CH2 этилен, анын өзүн жазып алалы. Ал эми марганцовканын формуласы калий марганец O4 плюс H2O. Бул түшүнүктүүбү? Перманганаттын же болбосо марганцовканын суудагы эритмесин мен өзүнчө белгилеп коеюн. Бул кычкылдандыргычтын кызматын аткарат дедик. Ал эми жогорудагы кыскартылган теңнемесинде аны биз атомдук кычкылтекти чарчагашка алып жана суу менен жазганбыз. Азыр толугураак кылып жаздык заттын өзүн. Ал эми реакциянын натыйжасында эмне пайда болгондугун азыр эле айтып өттүк. CH2 менен өз ара бирдик байланыш менен байланышкан жана пи байланыштын үзүлүшүнүн эсебинен 2 OH тобу менен байланышкан этилен гликол
же болбосо этандиол бирол 1,2 деген зат пайда болот. Андан сырткары марганец O2 плюс калий OH мына ушул заттар пайда болот. Эмне үчүн этилен газы марганцовканын түстүү эритмесинен өткөргөндө биринчи түс түстөндө. Албетте бул жерде түс түстөнгөн зат этандиол 1,2 же болбосо этилен гликоль. Ал эми ал акырындык менен дагы реакцияны уланта берсе, күрөң кочкул түстөгү чөкмө пайда болот дедик. Көгүлдүр түскө өткөн. Бул марганец O2 болуп саналат. Анда азыр бул реакциянын теңдемесин теңдеп алалы. Силер көрүп тургандай, реакцияга чейин коэффициенттер 3, 2, 4 деген коэффициенттер коюлду, а реакциядан кийин 3, 2, 2 деген коэффициенттер коюлду. Анда ар бир атомду теңдеп алалычы. Биринчи көмүртектин атомдорун теңдейле. Көңүл бургула. Реакцияга чейин молекулалык формуланын астында 3 деген коэффициент турат. Анда коэффициент бардык атомдорго тиешелүү болсо, көмүртектин 3 атомунан 2 турат. Ошондуктан жыйынтыктап көмүртектин саны реакцияга чейин 6, реакциядан кийин карагыла, дагы эле ушундай 3 деген коэффициент турат. Көмүртектин атому 6, анда барабар экен. Кийинки элемент бул калий. Калийдин атомун карагыла, реакцияга чейин дагы 2 атом, реакциядан кийин дагы 2 атом. Азыр марганецтин атомун теңдейле. Көңүл бургула. Коэффициент 2, калийге да марганецке да тиешелүү билесиңер. Анда марганецтин атому реакцияга чейин да, кийин да 2 атом. Андан кийинки атомду карагыла, сутек H. Реакцияга чейин көңүл бургула. Этилен газынын молекуласында бардыгы 4 атом. 3 деген коэффициентке көбөйтсөк 12. Андан кийин H2O суунун молекуласында 2 деген 4-кө көбөйтсөк 8. 8ге 12-ни кошсок 20. Ал эми реакциядан кийинки атомдордун санын санасаңар дагы ушундай эле 20га барабар болот. Көңүл бургула, негизгиси силер OH тобундагы 2 сутектин атомун кошуп эсептесеңер 6. Ал эми CH2 тобундагы 2ден сутектин атомдору турат, 4 атом, 3кө көбөйтөсүңөр 12 деп аласыңар. Ал эми эң аягында калий OH-тын курамындагы 2 атом сутекти кошсоңор бардыгы 20 болот. Эң аягында албетте кычкылтектин атомун санайбыз. Кычкылтек атомуна көңүл бурсаңар, реакцияга чейин калий марганец O4, коэффициент 2, 4-тө көбөйтсөк 8, H2O индекс 1 экен, коэффициент 4, анда 4 атом, анда 8ге 4-тү кошсок 12, реакциядан кийин дагы 12 атом. Мына азыр силер менен теңдемесин теңдеп алдык. Азыр болсо, эмне үчүн бул реакция кычкылдандыргыч деп аталды? Же болбосо кычкылдануу калыбына келүү реакциясы жүрдү? Бул жерде кычкылдануу калыбына келүү реакциясы жүргөндүгүн кычкылдануу даражасынын өзгөрүшү менен салыштырсак болот. Мисалы, көмүртек атомун гана карап көрөлү. Суроого көңүл бургулачы. Этилен кычкылданганда көмүртек атомунун кычкылдануу даражасы кандай өзгөрөт? Этилендин молекуласы силерге белгилүү, CH2. Көмүртек атомдору реакцияга чейин жана реакциядан кийинки бирикмелеринде кандай өзгөрдү? Мен силерге азыр багыт берейин. Биринчи жооп -4дөн -1ге өттү. Экинчи жооп -2ден +1ге өттү. Үчүнчү жооп -4 +1ге өттү. Төртүнчү жооп -2ден -1ге өттү. Кийинки этандиол 1,2ге көңүл бургула. Көмүртектин атомдорун карагыла. Байкадыңарбы? Этиленде 2 сутектин атому менен байланышып турат, бирок кош байланышы бар. Этандиолдо 2 сутектин атому менен байланышып турат, бир эле байланыш, бирок айырмачылыгы кычкылтектин гана атомдору менен дагы байланышып жатат. Анда терс электирдүүлүгүн эске алсаңар, кычкылдануу даражасы кандай өзгөрөт? Дагы бир жолу багыт берүү үчүн структуралык формуласын түзүп көрсөтөйүн. Көңүл бөлүп карап койгула. Этилендин молекуласындагы 2 көмүртектин атом скелетин жасап алдым. Ал эми реакциядан кийин карасаңар, көмүртектин атомдору өз ара бирдик байланыш менен байланышкан. Анда мындай жыйынтык чыгарсаңыз болот. Көмүртек атомунун терс электирдүүлүгү сутектикине караганда күчтүү, билесиңер. Анда 2 сутектин атому менен байланышса, 2 электронду тартып алууга жөндөмдүү. Ал эми кийинки көмүртектерди карагылачы. Мына дагы эле 2 сутектин атому менен байланышып турат. Анда 2 электронду тартып алууга жөндөмдүү. Бирок байкап көргүлө, булар кычкылтектин атому менен да байланышып жатат. Анда кычкылтектин терс электирдүүлүгү көмүртекке караганда күчтүү.
Мына ошондуктан стрелканын багытын мен кычкылтекке багыттап койдум. Анда кычкылдануу даражасы кандай болот? Албетте, бул жерде этилендин молекуласында кычкылдануу даражасы -2 болот. Анткени 2 сутектин атомунан 2 электронду тартып алды. -2ге ээ болот. Ал эми көмүртектин атомдору өз ара 2 кош байланыш менен байланышкан, өз ара байланышкан көмүртектин атомдору бири-биринен электронду албайт бербейт. Анткени терс электрлүү бирдей. Ал эми кийинки бирикмени карагалачы. Анда бул бирикмеде -1ге барабар экен. Эмне үчүн? Анткени 2 сутектин атомунан 2 электронду алды, бирок кычкылтектин терс электрлүүлүгү күчтүү болгондуктан 1 электронун берет. Натыйжада кычкылдануу даражасы -1ге барабар болуп калды. Бул түшүнүктүүбү? Анда ушул сыяктуу эле кийинки көмүртектердин жанындагы көмүртектердикин деле ушундай эле эреже менен тапсак болот. Алар деле ушул жанындагы көмүртектикиндей эле 2ден сутектин атомдору менен байланышкан. Жана реакциядан кийин деле ушундай эле 2 сутектин атому менен жана 1 кычкылтектин атому менен байланышкан. Аларды деле ушундай эреже менен таап -2, -1 деп жаза аласыңар. Анда туура жооп 4-сү көңүл бургула. Стрелкага чейин көмүртектин кычкылдануу даражасы -2, ал эми стрелкадан кийин көмүртектин кычкылдануу даражасы -1 экен. Балдар, силер менен бүгүнкү сабакта органикалык заттарга мүнөздүү болгон сапаттык реакциялардан бири болгон этилен газынын мисалын карап өттүк. Бүгүнкү сабакта силер менен алкендерди карап өттүк. Ал эми кийинки сабакта алкендер жана арендер жөнүндө дагы сөз кылмакчыбыз. Ана эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.